Bismillahirrahmanirrahim. Ханафи мазхабыбыздагы Мустафа Зейнутдин Эфенди рахимахуллахтун Рисалат фи ахкамиз завач үйлөнүүгө даярдык, үйлөнүүнүн өкүмдөрү аттуу пайдалуу китептин жаштар үчүн 6 сабагына кезек беребиз. Үйлөнүүдөн алдын шерик тандоодо кайсыл мүнөздөргө, сыпаттарга көңүл буруш керек. Баяктару бикрон деп атат. Эркек киши да, кыз киши да жаңы үйлөнүп аткан болсо, алгачкы турмушу болсо, мурда кийин күйөөгө чыкпаган бикир кызды тандаганы жакшыраак. Анткени хадистерде, шариятыбызда эскерилгендей, мына ошол жаңы турмушка аттанып аткан кыз өзүнүн жүрөгү менен, тунук таза сүйүүсү менен толук дитин күйөөсүнө көңүл бурмакчы дейт. Күйөөсүнөн башка ал көзүнө көрүнбөйт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси бар. Мынакей бул Хашет Синдиде Алебни Мажада алып келип атат. Алейкум бил абкар. Муну биз Чубак устазыбыздын академиясында былтыр сабак бергенде да эскергенбиз. Муллали Кори шейх рахималлах 40 хадис нике туурасындагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "О жигиттер, жаңы өзүңөр үйлөнүп аткан болсоңор, силердин да келечектеги жубайыңарда алгачкы нике болсо, анда бикирлерге үйлөнгүлө, бикир кызга" деп атат. Анткени алардын оозу эң таза, ширин болот дейт. Мындайча айтканда, жаман сөздү айтпайт. Мурда күйөөгө чыккан болсо салыштырып отурбайт деген сөз. Алардын жатыны таза болот. Алгач жатынына силердин урууңар түшүп, силердин балаңарды боюнда көтөрөт деп атат да. Анан аз нерсеге да канаат кылат дейт. Мун аз нерсеге канаат кылат дегени бул түшүнүктүү эле. Өзүнө тең болот деген сөз. Өзүнө тең болот деген сөз. Албетте муну менен баягы көп суроо келип калат да. Мен жаңы алгач үйлөнгөн атам, бирок мен ушундай бир күйөөдөн ажырашкан аял затына жакшы көрүп калдым, үйлөнсөм болобу деп. Үйлөнсөңүз болот, зина болбойт, ал башка болбойт. Үйлөнүү жолу менен үйлөнүп атасыз. Болгону маселе ата-энеңиз ыраазыбы? Эртең ошол мурда турмушка чыгып ажырашып келген бетине салбайсызбы? Жакшынакай күйөө болуп бересизби? Эгер ошондой болуп, кийинки жоопкерчиликке бекем болуп, ата-энеңиз ыраазы болсо бир жөн, анткени кызга бергис жубан бар дейт. Эгерде бүгүн рахат ойлоп үйлөнүп алган менен эртең бетине салып, ыйлатып, сыздатып калтыра турган болсоңуз жок, эң жакшысы анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бикир менен тең менен болгон жакшыраак. Аллах таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Анан эркек адам ошо үйлөнүүдөн алдын жакшылап жоопкерчиликти жон териси менен сезип туруп, эртең аялды никеден кийин ыйлатып, сыздатып калтыра койбогондой болуш керек. Эркек эрктүү болуп көп нерсеге теңелбеш керек. Аял заты да башынан аракет кылып, күйөөсүнү, албетте аял заты эркилейт, бирок бая чектен ашып, күйөөсүн алып барып туруп талак айта турган нерсеге аял себепкөр болуп калса, аял да күнөөкөр болот. Башынан ушул талакты сураганды үйлөнбөй туруп, эркектер мындай теңелип, майдаланып отуруп талак бергенден этият болуш керек. Ушул талагы жок бир үй бүлөнү, улам төшөгүн жаңыртпай жакшы жашоого тырышалы. Кудайдын астынан карманган жакшы амалыбыз ошол болмокчу. Аллах таалам ыраазы болсун. Бул ошол 6 сабак болмокчу.